активдүү катышасыңар деп ойлойм. Бүгүн биз тарбиялык саатта силер менен чогуу тактада көрүнүп турган теманы көрдүңөрбү? Карылар үйү керекпи деген темада силер менен кыскача сабак өтөбүз. Сабагыбыздын узактыгы 15 мүнөттөн ашпагандыкка байланыштуу ар бирибиз кыска нуска анан оюбузду эркин айтканга макул болобу. Сабагыбыздын эң негизги максаты бүгүнкү күндөгү биз менен силер менен өтө турган биринчиси карылар үйү деген мекеме эмне экендигин, экинчиси болсо ал карылар үйүндөгү мекемелерге биздин кары чоң ата чоң энелерибиз эмне себептен барып калат, үчүнчүсүнөн ал карылар үйүнүн керек эмес кылып чоң ата чоң энелерибизди өзүбүздүн үйүбүздө бакса болобу деген негизги ушул 3 максатта сабагыбызды улантабыз окуучулар. Анда эмесе сабакта 2 топ болуп өтөбүз. Биринчи, экинчи топ мен силерге түшүндүрүп берейин. Карылар үйү деген бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай мекеме бар. Аны билесиңерби? Ошол мекемеде бир топ миңдеген кары чоң ата чоң энелерибиз ошол жерде өздөрүнүн карылык жашоосун улантып жатышат. Ал мекемени мамлекет атайын камсыздап, тамак ашы, жатаканасы, медициналык жактан ушундай кылып келет. Эми ошого эмне үчүн андай болуп калат, карылар үйү эмне үчүн деген суроода биринчи топ болот. Карылар үйү деген бул деген жаш улгайып, аларды караган адам жок болуп, же болбосо деген физикалык түрдө деген өздөрүнүздү камсыздай албаган адамдар. Карылар үйүндө деген адамдар деген карыдан улгайган адамдарды ал жакка жатакана берип, жана аларга тамак аш берип, ошол жакта карыган адамдар карайт. Азаматтың Амангелди негизинен туура айтып атасың. Сен да кошумчалап коелу, ошол сен айткандай физикалык жактан активдүүлүгү төмөндөгөн, ден соолугу начарлаган, башка адамдардын кароосуна муктаж болгон адамдарды карылар үйүндө багуусу жок же болбосо өздөрүнүн эрки менен барган адамдарды мамлекет эмне кылат экен? Камсыздап, аларды атайын жата турган жери бар, эс ала турган, тамак ашы, медициналык камсыздоо менен камсыздай турган мекеме экен. Түшүндүкпү окуучулар муну? Эми 2 топ бирине кандай кыласаң, карылар үйү керек дегенге силер, карылар үйү керек эмес дегенге экинчи топ өзүңөрдү талкуулап, анан өзүңөрдүн идеяңарды айтып көрсөңөр. Эмне үчүн керек, эмне үчүн керек эмес. Кана анда эмес окуучулар биздин 1 мүнөттүк убактыбыз аяктады. Силердин жообуңарды күтөлү. Кайсы топ баштайт? Баштайсың болобу? Эми биздин оюбузча карылар үйү керек. Анткени деген улгайган адамдар, балдары жок адамдар деген көчөдө калбаш үчүн мамлекет деген аны деген өзүнүн карамагына алып багыш керек. Жана ошондой эле бул карылар деген адамдардан материалдык жактан эмес, руханий жактан жылуу мамилени күтүшөт. Ошон үчүн биздин оюбузча карылар үйү керек. Жана биздин топ ойлонуп көрсөк, биз карылар үйү керек эмес деген жыйынтыкка келдик. Анткени ар бир үйдүн карысы бар, ырысы бар дегендей, ар бир үйдө кары адам болушу керек. Жана ал адам деген бизге көбүнчө акыл насааттарын айтып, бизди алдыга сүйрөй турган адамдар ошолор деп ойлойбуз. Азаматсыңар биринчи топтун окуучулары, силерге карылар үйү керек деген суроо берилсе дагы, ошону жактай турган болсоңор, өзүңөрдүн аргументтериңерди келтирип, бирок аягында керек эмес деген жыйынтыкка келдиңер. Эми экинчи топтун оюн угалы. Бизге деген карылар үйү керек эмес деген суроо берилген. Бизге деген ал деген биз оюбузча илгери ата бабаларыбыз деген андай эч кандай карылар үйү деген эч кандай андай нерсе жок болчу. Ал деген карылар үйү керек эмес азыр деген кароосуз калтырган кыргыздар үчүн чоң уят деп эсептейм мен оюмча. Илгери ата бабаларыбыз деген акылмандын сөзү, карынын сөзү деп булар деген абдан аларды ыйык тутуп келишкен карыларды. Ошондуктан деген биз деген карылар үйү керек эмес, анткени ошонун карылар үйүнүн бизге жок эле болгону жакшы. Анткени оюбуз ар кимдин ою ар кандай болуп калат. Ар кандай пикир келишпестиктерден анан өзүнүн балдарынын ою же болбосо ошол карыялардын өздөрүнүн ою ошол пикир келишпестиктин айынан өзү деген ошол өзүндө ошондой ой болушу мүмкүн. Мен ошол карылар үйүнө барайын дегенчи. Ошон үчүн бул карылар үйү аш эле керек эмес биздин оюбузча.
Силердин топтун ою боюнча эгер карылар үйү деген мекеме такыр жок болсо, алардын барышка эмне ою да дагы жок болуп калмак. жок болушу мүмкүн деп ойлойсуңар, э? Азаматсыңар, силердин оюңарды дагы сыйлайбыз окуучулар. Урматтуу окуучулар, биздин салабыбыздын дагы бир максаты эмнелер? Карылар эмне себептен карылар үйүнө барып жатышат? Акыркы жылдары алардын баруусунун саны көбөйүп жатат. Биринчи силерге азыр телевизордон видео көрсөтөм. Ошол видеого көңүл бурсаңар, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Сен уақытты жоғалтып бермей, барып сабағына дайындалсай жолданма. Дайындап қойғам. Дайындалсаң барып бөлмеге барып пайдалы іспен айналыс. Әке, атамды қашан алып бересіз? Алып келеміз, Құдай қаласа. Өмірге келіп алып беремін дедіңіз. Bir ай болды ғой. Балам, атаң енді келіп жатыр. Ел келіп? Санаторияда. Келеді ғой. Санаторияда дейсіз. Ал атам қарттар үйінде екен. Оны сағынды ма? Кеше мамам мен әпкемнің әңгімесінен естіп болдым. Балам, сен ештеңеге алаңдама. Мен естесінде сенің болашағың үшін істеп жатырмын. Одан менің болашағым үшін ақылдап келші. Олжас, сен жас бала емессің ғой, түсінсейші. Қайтесің басыңды ғана. Одан да сабағын жақсылап оқы, үлкен азамат бол. Оң солыңды танитын, әрбір істі ойлана істейтін, әр қадамыңды аңдап басатын жігіт бол. Біз саған үміт артып отырмыз, білесің ғой. Білемін әке. Мен сіздің айтқаныңызды істеп, сізге ұқсап өскенмін. Әрине, әкесінің айтқанын істеген ол қор болмайды. Уақыт өте келе сіз де қартаясыз. Әке, сол кезде мен сізді дәл осы ісіңді жалғастырып кете берейін бе? Әлде маған басқа жол көрсетесіз бе? Сен әкеңе қалай сөйлейтін боласың? Мен сіз жүрген жолда жүріп келемін. Сіз қазір не істесеңіз, мен де соны өскенде қайталайтын боламын. Сондықтан әр қадамды мен емес, өзіңіз ойлап басыңыз. Сізді алып кетуге келдім. Мен сендердің келетіндеріңді біліп едім бала. Қалып жүр. Өйткені мен ата-анамды ешқашан да тастаған емеспін. Әке, одан былай сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Уәде берем әке. Тек бізді кешірсеңіз болды, әке. Өз балаларын кешірмейді. Әкемнің рахмет. Кешірдім, рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Көрдүңөрбү окуучулар, биздин видеодон эмнени көргөнүбүздү, эмне себептен аталар, энелер карылар үйүнө барып калгандыгы жөнүндө азыр талкуулайбыз. Видеодон эмнени көрүп түшүндүңөр? Кыскача. Бири Бул жерде деген болот да. Бул киши деген өзүнүн атасын деген карылар үйүнө берип салганда үйүндөгү пикир келиштүү конфликттерин айнанчы анын өзүнүн баласы тиги атанын небереси кайра сени дагы кийин сизди дагы ата мен сизди ушундай кылып так сиздин жолуңузду басам деп бул деген кайта дүйнөдө жакшылык кылсаң жакшылык болуп кайтат, жамандык кылсаң жамандык болуп кайтат да ошондуктан тиги атасы коркуп таасир алып баласынын сөзүнөн анан кайра алып келди. Бул жерде абдан жакшы ойго пикирге келип калдыкпыз дагы. аягында атасы эмне үчүн мен силердин келериңерди билгем деп айтты. Талай айтып кеткендей эле бул деген кайттар дүйнө. Анан бул деген атасы дагы өзүнүн ата-энесине жакшы мамиле кылып, эч качан аны деген карлар үйүнө таштаган эмес. Ошон үчүн өзүнүн балдары келип кайра карлар үйүнө алып кетерин билген. Бүгүнкү күндө көп ар кандай тагдырлар менен барат. Кээ бирөө биз ойлогондой эле үйү жок же балдары жок көчөдө калгандыктан эмес, тескерисинче байлардын колунда бар жакшы эмне турмушта жашаган ата-энелер деле карлар үйүнө барып калган жагдайлар бар. Себеби
Бул үй бүлөлүк конфликттен улам, боору керсиздиктен улам, бири-бирине туура эмес мамиле кылгандыктан улам алар таарынып, кээ бирөө капаланып кетип калган учурлар болуп атат. Ошондуктан биз эң негизги карылар үйүнө ата-энелерди жибербешибиздин, азайтышыбыздын колу биздин колубузда экендиги, биздин ар бирибиздин эмне колубузда экен. Кары адамдар биздин жашоо турмушубуз үчүн алдындан дагы баалуу нерсе экендигин биз өзүбүздүн тарыхыбызда, үрп-адат, каада салтыбызда, накыл кеп макал лакаптарыбызда эң жакшы билебиз. Анткени биздин тарыхыбызда дагы кары адамдар, чоң ата, чоң энелер, таята, тайнелер дайыма алар өздөрүнүн неберелери менен, балдары менен бир үйдө эмне болушкан, чогуу жашашкан. Мына бул жердеги сүрөткө силердин көңүлүңөрдү урам окуучулар. Карасаңар бул жерде чоң атасы небересине эмне кылып атат, китеп окуп берип атат, чоң апасы отурат, өзүнүн атасы, апасы, балдары болуп. Бул абдан кыргыздын өзүнүн менталитетине келген, туура келе тургандай эң жакшы үй бүлө экен. Анткени чоң ата менен чоң эненин айтып берген жомоктору, балдарга берген тарбиясы, аларга берген жакшы акыл насааттары бул балдардын келечеги үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан биздин үй бүлөлөр дайыма эмне кыргыз менталитетинде чоң ата, чоң эне менен, балким кээ бир үй бүлөлөрдө таята, тайенелери менен, дагы тайеке, башка жек жаат туугандар менен дайыма эмне болуп келгенбиз? Чогуу жашап келгенбиз. Эми окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын эң негизги жыйынтыгына келели. Ошондо кандай деп жыйынтыкка келдик? Силердин оюңарды угайын. Ар бир топтон бирден жооп берсеңер. Бул карылар үйү өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз ата-энебизди, карыларды сыйлап мактасак, бул карылар үйү өзүнөн жок болот. Өзүнөн өзү жок болот. Азаматсың, отура койчу. Топ эми экинчи топтун жыйынтыгын угалы, ана ким жооп берет? Негизи карылар үйү деле жок. Мындай деген тарыхта карылар үйү жок болгон. Анда деген карылардын балдары жок болгондуктан анда деген кошуналары, айылдаштары багышкан. Азыр деле ошентсе болот. Азаматсың. Ошентсе карылар үйү жок болот. Барабар, Азаматсыңар окуучулар, анда сабагыбызды жыйынтыктоочу бөлүктө силер менен оюңарды уктуп, эң негизгиси башындагы биздин койгон максаттарыбызга жеттик деп ойлойм. Анткени карылар үйү эмне экендигин, ага кантип барып калышкандыгын жана кары адамдар биздин жашообуз үчүн маанилүү экендигин айта алдык. Силер айткандай, биз келечекте баарыбыз өзүбүздүн чоң ата, чоң энелерибизди, ата-энелерибизди сыйлап, урматтап, үйүбүздүн төрүнүн көркү кылсак, эч бир адам өзүнүн ата-энесин, туугандарын дагы карылар үйүнө барганга шарт түзбөсө, карылар үйү бара-бара өзүнөн өзү эмне болот? Жок болот деген жыйынтыкка келдик. Демек, карылар үйү бара-бара жок болуш бул ар бирибиздин колунда экенбиз. Экинчиден, экинчи топ айткандай дагы, балдары жок болсо дагы, кыздары жок болсо дагы, ал адамдарды өзүнүн туугандары биздин тарыхыбызда, салтыбызда эч качан кароосуз көчөгө калтырган эмес. Андай адамдарды дагы үй бүлө менен чогуу жашап, чогуу мамиле кылсак, алардын дагы биздин келечек жаштар үчүн абдан пайдалуу болот. Бүгүнкү сабакка активдүү, жакшы катышканыңар үчүн силерди эң жакшы деп баалайм окуучулар. Анда эмесе үйгө тапшырма силер. Мен карыган кезде деген дил баян жазып бересиңер. Ар кимиңер өзүңөр элестетип, өзүңөрдүн карыган кезде кандай эне болосуңар, кандай чоң ата болосуңар, ошону элестетип дил баян жазып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз.